Көп балдардагы эле көйгөй күн ысыганда деле тамак жебей аппетиттери буулуп, иммунитеттери түшүп баштайт. Бул зайтун жалбырагын сыгындыларынан жасалган зайтун жалбырак майы жаш балдардын иммунитетин көтөрөт, аппетитин ачат, курт болсо курттун түрлөрүн түшүрөт. Бетинде кубак чакалай азгындар болгон болсо, аларга дагы пайдалуу. Андан кийин курту болуп, көтөнү кычышып кыйналган балдарга дагы аябай соонун пайдасын берет. Бул азыркы учурда мен 6 жашар балама берем. Өзүнүн ушундай пипеткасы бар. Эң негизгиси 1 жаш баладан баштап берсеңиздер болот. Жана эч кандай зыяны жок. Мындай эле бир аз сууга, кааласаңыздар музда, кааласаңыздар жылымылык сууга эле канча жашар болсо, мисалы мен азыр 6 жашар балама берем. 6 капля канча жашар болсо ошончо каплядан тамчылатып балдарга берсеңиздер болот. Эч кандай зыяны жана даамы жок. Балдар үчүн аябай пайдалуу, иммунитеттери көтөрүлүп, тамактарды жакшы жеп жана ар кандай инфекциялык оорулардын алдын алат. 0705 Көп балдардагы эле көйгөй күн ысыганда деле тамак жебей аппетиттери буулуп, иммунитеттери түшүп баштайт. Бул зайтун жалбырагын сыгындыларынан жасалган зайтун жалбырак майы жаш балдардын иммунитетин көтөрөт, аппетитин ачат, курт болсо курттун түрлөрүн түшүрөт. Бетинде кубак чакалай азгындар болгон болсо, аларга дагы пайдалуу. Андан кийин курту болуп, көтөнү кычышып кыйналган балдарга дагы аябай соонун пайдасын берет. Бул азыркы учурда мен 6 жашар балама берем. Өзүнүн ушундай пипеткасы бар. Эң негизгиси 1 жаш баладан баштап берсеңиздер болот. Жана эч кандай зыяны жок. Мындай эле бир аз сууга, кааласаңыздар музда, кааласаңыздар жылымылык сууга эле канча жашар болсо, мисалы мен азыр 6 жашар балама берем. 6 капля канча жашар болсо ошончо каплядан тамчылатып балдарга берсеңиздер болот. Эч кандай зыяны жана даамы жок. Балдар үчүн аябай пайдалуу, иммунитеттери көтөрүлүп, тамактарды жакшы жеп жана ар кандай инфекциялык оорулардын